Бүт барын таштап кетишет турбайбы? Биз бул жолу Жылуу булак эс алуучу жайына келдик. Жаз келип күн ысыды. Тоого чыгып эс алгандардын саны арбын. Алардын жаратылышка болгон мамилеси дал ушундай. Тоо койну таштандыга толгон. Биз анда таштанды тергени жөнөдүк. Чүйдүн Аламөдөн районундагы Жылуу булак жайлоосунда көп жылдан бери жайлаган малчылар бар. Алар эртең менен турганда ишти таштанды чогултуу менен башташат. Анткени тоого эс алганы келгендер тамак аштын калдыктарын, бөтөлкөлөрдү, желим идиштерди жыйнабастан ичкен жерине таштап кетишет. Ой, биздин көйгөй баягы эле мусорда. Биз аябай тажадык. Бул жер негизи жайлоо мына карагылачы, кандай сонун жер да бул жер. Вообще негизи жайыт дагы, жайлоо дагы жашынакай мына бизге негизи биз жайыт катары колдонобуз да. Анан бул жерде мына карабайсыңар, ар кайсы жерде топ-топ мусорда жакшылап жанына барып карасаңар, колубуздун жетишинче терем. Күндө мен жумушум мусор термей. Кудайдын немесинен коркуш керек да, негизичи талаада калган мусорлорданчы талаага таштабаш керек любой нерсеничи, ар бир нерсени. Мына могу жер жайлоо жашынакай. Анан Кудайдын каргышынан коркуп эле койгой ушу жерди жайлоо кылып жүрөбүз, жайыт кылып жүрөбүз деп эле биз жанталашып теребиз да, күндө эртең менен мусор термей биздин жумуш. Жайлоодогу жашоочулардын кыжырына тийгендей эле кичинекей балдар да айлананы тазалагандан тажап бүтүптүр. 5 жаштагы сыймыкта таштанды тазалоо менен күнүн өткөрөт. Жылуу булак жайытына 1500 гектар жер карайт. Жайлоо мал кармоого ыңгайлуу болгондуктан малчылар жыл сайын ушул жайлоону тандашат. Лебединовка айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин төрайымы Эрмек Шарипова биз барганда эс алгандарды байкоо үчүн жайлоого келген экен. Мына Кудайга шүгүр 10 жылдан бери иштеп келатам. Ушуга чейин көйгөйлөр болгон, ушу мусор тууралуу. Быйылкыдай көйгөй көп болгон эмес. Быйыл кишинин агымы, бияка келген кишинин агымы көп, аябай көп. Күндө мусор чыгарып турбасак болбойт. Элдиге кандай кылып түшүндүрөрүбүздү билбейбиз. Кандай айтып элатабыз жакшылап, мусорларыңарды алып кеткиле, мусорларыңарды алып кеткиле. А келип жаңы отурганда макул алып кетебиз дейт. Кеткенде эчтекесин керек болсо өзүлөрүнүн оокатын унутуп кетип калышат. Баары бирдей таштанды ыргытат дегенге болбойт. Арасында маданияттуу эс алганды билгендер да жок эмес. Койдуңузбу? Ага. Канчада келдиңиздер? Понедельникте келген болчумун. Адашпасам. 3 күн эс алдыңыздарбы? Кандай болду эс алыңыздар? Эс алуу жакшы болду. Бул жак жактыбы? Бул жак жакшы, бирок кээ бир жерлерде таштандылар бар экен. Сиздер алып кетип атасыздарбы? Ооба. Эчтеке калган жок, э? Ооба, кээплерин күйгүздүк. Экология адиси Анара Султангазиева. Экологияга көңүл бурбай, экономиканы көтөрөбүз дегендер жаңылышат дейт. Айтымында айлана чөйрөгө ырайымдуу мамиле кылууну бала бакча, мектептен окутуп баштаган оң. Себеби кичинекейинен калыптанбаса, чоңойгондо кеч болуп калат. Таң калтырганы эң пайдалуу курч маселени канча жолу көтөрүп чыксак да өкмөт эч эле көңүл бурбай келет, дейт Султангазиева. Эми ТБО деген сөз бар эмеспи, баягы управление твердыми бытовыми отходами, да? Мен ушул маселени биздин тийиштүү органдар жана ушу мэрия колуна алса болмок да. Тилекке каршы ушул маселе каралбай келет. Эми ушул тоолордо жаткан, ушу коруктарда жаткан, эс алуучу жайларда жаткан баягы таштандылар эмес, ушул өзлөрүнө таандык ушул биздин шаардын полигонун бүтүрө алышпай турган эмнени талап кылабыз айтсаңар? Тоого келип эс алгандар сураны чишти, мусор чыштап калатчы. Тажады мусор тербер. Мамам күндө тердиртет. Тоону толтурган калай, желим буюмдары жана баштыктар жер кыртышын бузат. Мисалы, желим чөйчөктөр 50 жыл жок болбостон сакталат. Сүт кутусу 5 жыл, фанера 1 жылдан 3 жылга чейин, боелгон тактайлар 3 жыл, пахтадан жасалган колгаптар 3 ай, кагаз кутулары 2 ай, нейлон кездемеси 30 жылдан 40 жылга чейин, калай идиштер 50 жыл, техника каражаттарынын батареялары 100 жыл, санитардык тактайчалар 50 жылдан 800 жылга чейин, жүндөн токулган кийимдер 1 жылдан 5 жылга чейин тура берет. Экологдордун айтымында бул таштандылар топурактын сапатын начарлатат. Ар бир жаралган жаныбардын аткарган кызматы бар. Адамдар эле эмес, курт-кумурскаларга да өтө зыян. Таштандылардын айынан арылар жок болуп кетсе, жаратылыш жоготууга учурайт. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Наждак Ижи, Бишкек.